Мекендештер 9 апрель болуп өткөн сделканын ачкычыны бүгүн алып отурабыз. Бүгүн 2 май. Кардарларыбыз Кыргызстандын жараны Айдана менен Жеңишбек байке ээ болушту. Сделкабыз ийгиликтүү аяктады. Үй тандоодо, негизи үй баштаганда кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Кардарыбыздын өз оозунан угайлы. Эмнеге көп убакыт кетти, Жеңишбек байке? Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, тынчсыңарбы баарыңар? Үй тандоодо мындай болду да, биз башында баштаганбыз. Негизи документация жагынан бир аз туура эмес болуп калды, биз жактан дагы болду. Документтерибиз келинчегимде госуслуга жок экен, башка нерселер жок экен, ошолорду туурлап бардыгын тактаганга чейин бир 3 ай 4 ай өтүп кетти жөн эле убакыт. Анан кийин район маселесине келгенде район, наркы район, бул район болуп Королевдон карадык, Балашиха, Мытышы, кыскасы Подольскийден да карадык, карабаган жерибиз калбады. Анан билбедим, негизи өтө кыйын экен да үй тандап чекетиш кыйын экен. Негизи бир көрүп туруп эле жактыргандан сразу алыш керек экен. Болбосо ушундай тандап отуруп, акыры ушул насип ушул жерге кошулган экен, ушул Подольскийге келип, ушул 4 бөлмөлүү батир бизге жакты. Ушуга аракет кылып, ушул насип кылып буйруп отурат бизге. KG недвижимость агенттиги менен иштеген сизге жактыбы? Бизди күткөн кандай кайсы компанияга кайрылсам деген ойлогон мекендештерге сунушту айтып белеңиз биздин компанияны. KG недвижимость агенттигин ооба жакты, өтө жакшы. Мына башында башталганда уже Зүлфия менен иштештик, анан ортодо кийин Гүлнур, Жаркын эже, кыскасы баары менен башты иштешип эле көрдүк. Кыскасы жакты. Негизи мекендештер экиленбестен аракетти кылып алсаңыздар болот, себеби бардык нерселер пенденин айткандай болбойт экен. Алла Тааланын буйругундай насип кылган күнү, насип буйруган күнү өзү болот экен. Россиядан эмнеге токтолдуңуздар үй алышыбыз керек деп? Буну мындай балдардан улам болду, же регистрацияданбы, же жумушуңузга байланыштуу болду? Эмнеге келип уже Россиядан мен үй алышым керек деген чечимге келдиңиз? Негизи Россияда жүргөнүбүзгө мага лично 19 жыл болуп атат, 19 жылдын көзү. Анан Кыргызстанга барып, кайрадан биз башташ үчүн бар жокту нөлдөн башташыбыз керек, анын үчүн убакыт кетет экен. Минимум 5 жыл. Анан карасак бала чака ушул жерде окуп атат, ушул жерде чоңоюп атат. Негизи ошол бала чака ушул жерде окуп, ушул жерде садикке барган үчүн анан карасак все равно бир минимум 5-10 жыл ушул жерде жүрөт экенбиз да, убакыт өтөт экен. Ошого бекер аренда төлөп жашагандан көрө өзүбүздүн квартирага төлөйлү деген ушундай чечимге келдик да. Тандай албай жүргөн же кандай турак жай тандаш керек деген кардарларга, мекендештерге эмнесини сунуштайсыз? Азыр көрсөм, квартиранын ремонту жок, бирок квадратты сатып алып атат. Ошол сиз дагы айтып кетсеңиз. Көп эле үй көрдүңүздөр дагы, Ооба, ремонту менен да көрдүк, себеби двухкомнатный, однокомнатный, трехкомнатный көрдүк. Негизи мындай экен да, орустар чоң квадратураны анан мындай ремонту жок үйдү арзаныраак баалап, арзаныраак сатышат экен дагы. Анан кийин кичинекей болсо дагы квартира аз болсо да комнатасы, бирок ошону негеде ремонту жакшы болсо баалуу баалашат экен, кымбат баалашат экен. А биздин кыргыздарга ал эчтеке эмес экен да, себеби биздин кыргыздар ремонттон коркпойт экенбиз. Себеби тааныш билиш өзүбүздүн колубуздан келет экен иштеп жүргөн үчүн. Ошон үчүн коркпой алсаңыздар болот, чоңураак квартиранын ремонту жок болсо деле, бирок өзүңөр ремонт кылып алсаңар, ошол квартира кийин силерге намного кымбат болот экен да. Буларда себеби ремонт өтө кымбат турат экен, ремонт кылдырганда себеби подрядчиктерге кылдырат экен. Аркы берки болгондо ремонттун суммасы өтө кымбат болуп кетет экен. Ошон үчүн бул ремонттон коркпой эле булар ремонту жок квартираны арзан баалашат экен. Ошол мекендештер KG недвижимость агенттиги дагы бир кардарды турак жайлуу кылды. Куттуктайм, үй бүлөсү менен майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун, уул үйлөп кыз чыгарыңыз. Ошол мекендештер эгерде сиз дагы кайсы компанияны тандайм деп жүрсөңүз, KG недвижимость агенттиги сизге көмөк көрсөтөт. Мекендештерге кайрылуу кылып койсоңуз болот. Мекендештер KG недвижимость агенттигине кайрылыңыздар, эч экиленбеңиздер, аракетти кылып, аракет кылса артында берекет дейт.
толук ишенсе болот. Мына биз 1 жыл убакытта мына кыйынчылык болсо да кандай болбосун аракетти кылып мына жетиштик ниетибизге буйруса. Эч качан экеленбеңиздер, Кудай кааласа баары жакшы болот деп ойлойм. Кайрылыңыздар, алыңыздар. Сиздерге дагы рахмат. Биздин компания менен аягына чейин болгонго, баягы кээки кардарлар ойлойт да баардыгы бат болуп кетсе деп. Турак жай бул кийим сатып алуу эмес. Турак жайга кээде кичине убакыт керек. Мынтип аягында сонун батирге, квадраты чоң батирге ээ болушту. Ошол мекендештер видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат сиздерге дагы.